Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр. Арыбаңыздар, ардактуу апалар. Бүгүнкү күн өзгөчө күн. Анткени адамга өмүр тартуулаган, 9 ай көтөрүп толгонуп, өмүр бою жүрөгүнүн түпкүрүндө багып, амандыгыбызды тилеп, ар таңда ак батасын берген ардактуу адам албетте бул эне. Дал ошол апаларыбыздын бүгүнкү майрамы. Жалпыңыздарды майрамыңыздар менен дейбиз. Караан жүзүң күндөн дагы жылуу мага. Кандай бакыт үнүңдү угуу гана. 60 миң ааламды жарык кылат апа деген атыңдын нуру гана. Ааламды ажары менен нурга бөлөгөн асылзада апалар. Жасалмасыз сүйүүсү менен бүтүндөй дүйнө жүзүн бооруна кучагын алган баатыр энелер. Бүгүн сиздерди дал ушул студиядан көрүп турганыбызга чексиз кубанычтабыз. Анткени сиздер бар мээримге бөлөнүп жаркырап турат. Дагы бир жолу майрамыңыздар кут болсун. Баталуу баатыр апалар деп биздин телеберүү айтып тургандай эле, бүгүн мына 50-ге чыга элек болсо дагы көп балалуу бактысы буйруп, баатыр эне болгон эжекелерибиз, батасын берчү ак элечек апаларыбыз бүгүнкү телеберүүнүн коноктору. Анда эмесе, кечебизди баштайбыз. Теленин ар жагында олтурган жалпы апаларды да майрам менен куттуктайбыз. Куттуу студиябызда олтурган эжекелерибиз менен, апаларыбыз менен маек баштарынын алдында сыймыктануу менен оң тарабында олтурган Керемет көл жергесинен келген 39 жашта, бирок 11 баланын энеси баатыр эне Зарина Жамакеева эжекебиз олтурат. Майрамыңыз менен эжеке, куш келдиңиз. Сол тарабында болсо Ордолу Ош жергесинен келген Курманжан Датканын сиңдилери тобунун жетекчиси ардактуу энебиз Сазида Турдуева апам олтурат. Куш келдиңиз апа, майрамыңыз менен сизди дагы. Бизди көрүп аткан кыз келиндер кулагыңарга күмүш сырга болсун. Баатыр апалардан бир аз маек алалы. Зарина эжекемден баштагым келип атат. Ар бир баланын өзүнө жараша кулк мүнөзү бар. Баатыр эне катары бала тарбиялоодо эмнелерди эске алуу керек? Ушундан баштасак. Ар кимдин ар кандай характери бар, мүнөзү бар дегендей баарын тең тарбиялап, жакшы тарбия бергенге аракет кылам. Бирок бардык жагынан тең көнүп кеттим, балдарга немегечи тарбия берген жагыначы. Ошол. Кыз кишини тарбиялаган жеңилирекпи, же баланы эркек баланы тарбиялаган? Менимче балдар бир аз бейбасыраак болобу табиятыбызда. Кыз кишини тарбиялаган мен үчүн эмерек деп айтам. Рахат тартуулайт, э? 7 кызды тарбиялаш мен баары тең эле жакшы тарбия бергенге аракет кылам, бирок эркек балдарга караганда кыз кишиге тарбия берген мага оңоюраак дейм да. 7 кыз деген оңой эмес. Тиги бейишке түз эле путевканы алып койгон экенсиз. Болсун. Жакшылыгыңыз жуксун.
Өзүңүздөр көргөндөй мына Зарин эжекебиз кыздарынын курбусундай болуп жапжаш болуп турат. Көз тийбесин. Дайым ушундай сулуу болуп жүрө беришиңизди тилейбиз дагы. Эми сол тарабымда отурган апама кайрылгым келип атат. Апа деген алмаштыргыс улуу зат, дүйнөбүздү гүл кылдыңар сулуулап, бар болгула ак эле чегенелер, силер үчүн аздык кылар, миң урмат деп апаларыбызга урмат көрсөтүп, мына Курманжан Датканын сиңдилери тобунун жетекчиси катары Сазида апа, сиздер жеке эле үй бүлөдөгү бала тарбиялоодон сырткары коомдук иштерге да катышып келесиздер. Элетте кандай болуп атат? Эмнелерди колго алып атасыздар? Бул топко деген түзүлгөндө ар түрдүү кесиптин ээлери, кол өнөрчүлүктүн уздары, ушундай адамдар чогулуп калат экен кокусунан эле. Ошондуктан биз ушул апалар чогуу бардыгыбыз кол өнөрчүлүк менен алектенип, өзүбүз ошо дыйканчылык менен алектенип, ошодон түшкөн каржыбызды биз ушу кайрымдуулукка көбүрөөк жумшайбыз. Ошол кайрымдуулукка жумшагандан эле токтоп калбастан биз ушул үстүбүздөгү кийип жүргөн элечек кийимдерибизди дагы ошол өзүбүздүн тапкан акыларыбыз менен камсыздайбыз. Дасторконуңар нанга толсун, балдарыңдын өмүрү узун болсун, бардык балдарың бактылуу болсун. Ушу сары тиштүү, ак сакалдуу байбиче абышка болуп, кошконуң экөөңөр биргеликте ушу балдардын убайын көргүлө. Балдардын убайын көрүш үчүн заманыбыз тынч болсун, эл журт эсен болсун, кыргыз элим өнсүн, өссүн, дайым алдыга жылып жүрө берсин. Балдарым, силерге дагы ишиңерге ийгилик, бардыгыңар аман болгула, заманыбыз тынч болсун. Амин. Колумда сыймыктуу диплом турат. Анда эмесе сыймыктануу менен окуп, ээлерине тапшырып коелу. Адамзаттын тукумун улап, бала тарбиялап, коомдун өнүгүшүнө өзүнүн татыктуу салымын кошуп, балдарына акылман эне, жарына сүйүктүү жубай, үйдүн уюткусу ардактуу баатыр эне Зарина Жамакеева улуттук каналдын энелер күнүнө арналган баталуу баатыр апалар теледолбооруна активдүү катышкандыгы үчүн диплом менен сыйланат. Бир кол чаап туруп, Сазида апа, сиз аксакал катары өзүңүз тапшырып коесузбу сиңдиңизге? Уруксат болсо кана. Кубаттап тургула, кубаттап туруңуздар. Акыркысы болбосун. Мындан кийин балдарыңын сыймыгында дагы ушундай балдарыңын ийгилигин коштогон дипломдорду алып жүр кызым. Рахмат. Зарин эжеке, жалпы жигиттердин атынан, ошолордун арасында сиздин жолдошуңуздун да атынан могул гүлдү кабыл алып коюңуз. Элет маданиятынын өнүгүшүндө өзгөчө орду бар. Кыргыздын каада салтын жайылтып, үрп адатын, нарктуулукту жаштарга үйрөтүүгө кыргыз элинин баалуулуктарын даңазалоого кошкон салымы жана улуттук телеканалдын энелер күнүнө арналган баталуу баатыр апалар теледолбооруна активдүү катышкандыгы үчүн Ош облусунун Кара Суу районунан чыккан Курманжан Датканын сиңдилери апалар тобу момундай диплом менен сыйланат. Апа, бул сиздердики. Бар болуңуздар. Майрамыңыздар менен. Түпкү теги Жаңыл Мырза Курманжан элечектүү энелерден үлгү алган, эл намысын өзгө сатпай сакташып, кыргыз кызы эң алдыңкы кыздардан дейт. Мына ушул апалар көч башы болуп, кийинки муунга үлгү болуп, аман жүрүшүн тилек кылабыз дагы. Ушул Курманжан Датка сиңдилери анда Зарин эжекем сыяктуу баатыр апалардын урматына жакшы бир номерин аткарып берсин.
Урматтуу энелер, апалар, баарыңыздарды майрамыңыздар менен куттуктайм. Бул апалар балдарды тарбиялаганда кандай гана төмөн түйшүктөр менен тарбиялабайт. Себеби мен өзүмдөн билем. Мен аябай тентек бала болчумун. Анан ошол тентектигимди эстеп апама жазган ырым бар эле. Ошону сиздерге гүлдесте, ырдесте катарында окуп берейин. Апама, эсиңдеби? Алгач мектеп босогосун жан балам, аттаганы жатат эх деп сүйүнүп, апапакай азем көйнөк кийинип, тынчалбаган мени колдон жетелеп, баратканда сөз айтканмын эркелеп. Апа, апоу, барбай эле койсоң кантет мен менен. Эмнеге тетигинин апакеси чаардайган, курсак экен дессе чыгып маңдайдан. Уят эле боломго апоо мындайга, күлөт достор, жакпай калам кыздарга. Ошол күндүн эртеси эле кечинде карындашым төрөлгөнү эсимде. Да бир жолу ойноп келсем күйүгүп, мегүчүгүм азык кыл деп кардыңа, сары май чай, нанды койсоң алдыма, коңшу жеңем ак нан жабат экен деп, кара нанды жебей койгом кекеңдеп. А сен күлүп, эне сүтү дал оозуңдан кетелек. Сенин көпкө түшүнүгүң жетелек. Жаратканым ырыскыңдан кем кылбай, уулум сага кең келечек берсе деп, башым сылап өп койгонсун чекемден. Ал учурда жокчулуктун заманы, жокту барды түшүнелек баламын. Студентмин. Сессия бүтүп, келсем үйгө калаадан, каармандардын арзуусуна түйшөлүп, бир күн кечке сериал көрсөң 3 бөлүп. Балаңдын да сүйүүсүнө тынчалып, түйшөлбөсөң керек апа мынчалык, деген элем колуңдагы пультты алып. Анда сүйүү эстандырган кезеле, өз ордуна түштү алда тезеле. Менин түптүз кыялыма чыдаган, мени ушул турмуш жолго чыңаган, түйшүгүмдү түйшүк эмес, парз көрүп, түндүгүмдүн түз болушун сураган. Апоо сенин мээримиңе курчалып, апоо сенин тилегиңден күч алып, жүрөмүн мен бүт өмүрү бакыт күткөн, үмүтүңө үмүт болуп уланып. Майрамыңыздар менен. Ардактуу көрүүчүлөр, сиздер улуттук каналдагы Маданият тарых тил каналындагы Баталуу Баатыр апалар телеберүүсүн көрүп жаткан учуруңуздар. Биз экинчи апабызды тааныштырып өтөлү. Менин оң жагымда отурган апа алыскы Баткен облусунун Кадамжай районунан келген Баатыр эне Адинакан Шанаева. Куш келиптирсиз. Сизди көрүп атканыбызга абдан кубанычтабыз. Алгач биз маегибизди баштаардан мурун ошол сиздин үй бүлөңүз тууралуу тартылган сюжетке назарыбызды буралы, андан кийин маегибизди баштайбыз. Мен Адинакан Шанаева, Баткен облусунун Кадамжай районуна караштуу 3 Коргон айыл өкмөтүнүн Тегирмеч айылынын тургунумун. Şu 7 баланы 7 жерге учуруп коюш биздин милдет экен ата эненин. Ушу ишти аткарып атабыз. Эне болуу кандай бакыт, Баатыр энемин. Азыр чарбачылык менен алектенүү менен бирге балдарыма тарбия берип келем. Эненин каалаганы жакшылык, уул кыздарым өз мекенин сүйгөн билимдүү адам болуусуна кам көрүп,
эмгекти сүйгөн инсандардан болсо деп тилек кылам. Ар дайым асманыбыз ачык болсун. Мынакей Адинакан апа, сиздердин үлгүлүү үй бүлөңүздөрдү көрүп көз кубанды. Негизи эле ушул баатыр эне болуу бактысы баарын эле буйруй бербейт. Анан жараткандан сизге насип болуп, мынакей баатыр эне аталып турасыз. Куттуктайбыз, наамыңыз кут болсун. Айтсаңыз, канча кызыңыз, канча уулуңуз бар? Алды канча ачып калды? 7 балам бар. 5 уулум, 2 кызым бар. Чоң уулум 27 жашка чыгып калды. Кудагый да күтсөңүз керек. Ооба, 2 кудаларым бар. 2 уулумду үйлөгөнмүн. Жакшы. Өзүңүз үй бүлөдө жолдошуңуз сиз кандай жумуштар менен алектенесиздер? Биз өзүбүз үйдө ошол дыйканчылык менен, мал чарбачылык менен алектенебиз. Жакшы. Мына ушул 7 уулду, кызды тарбиялап чоңойтуудагы түмөн түйшүктү талап кылат. Ушул бала тарбиялоодо кандай ыкмаларды колдондуңуз? Биз бала тарбиялоодо бала тарбиялаш дагы өтө оор нерсе. Айрыкча эркек балдарды тарбиялаш кыйыныраакка турат. Кандай кыйынчылыктары бар экен айтып өтүңүзчү? Кыйынчылыктары эркек баланы тарбиялап чоңойтуп коюп, эсибизден да неме болуп калды азыр. Адеп ахлакты, жакшылык жактарга көп ата-эне тарбияга неме кылат да. Жакшы. Мына ушул түмөн түйшүктүү ишти аркалап, апа деген ардактуу атка ээ болуп атасыз. Жөн эле ээ болбой баатыр эне деген ардактуу наам сизге ыйгарылып атат. Дагы бир жолу куттуктап өтөйүн. Ошондой эле менин оң жагымда отурган ушул эле өрөөндүн баатыр апалары, алыш айымдары апалар тобунун жетекчиси Мамутова Биби Кадича апа отурат. Куш келиптирсиз. Мынакей Адинакан апаны уктуңуз. Эми өзүңүз кеп кеңешиңизди айтып, батаңызды берип койсоңуз. Biz özümüzün topta en kenjekey Salskabız Adinakан Шанаеваны батыр эне деп көрсөтүп алып келип турган жерибиз. Ушул учурдан пайдаланып батамды берип кетейин. Биринчиден кыргыз элибизде тынччылык болсун. Заманыбыз тынч болсун, жараткан эгем тынччылыгын берсин, бөөдө кырсыктан сактасын. Ар бир пендеге Аллам оорубаган бөйрөк берсин, бөксөрбөгөн чөнтөк берсин, жаштарыбыз адеп ахлактуу, насип ырыскылуу болсун. Ар бир үй бүлөдө тынчтык болсун, заманыбыз тынч болсун. Амин. Айтканыңыз келсин. Адинакан апа, сиз дагы ушундай небере чөбөрөлүү кыбыраны көрүңүз. Ардактуу баатыр эне Адинакан Шанаева улуттук каналдын энелер күнүнө арналган баталуу баатыр апалар теледолборуна активдүү катышкандыгы үчүн мына ушундай диплом менен сыйланып отурат. Канакей апа, өзүңүз тапшырып койсоңуз. Балекесиңдем, ар дайым ден соолукта болгон, балдарыңыздын жакшылыгын жакшы болгон. Улуттук телеканалдын энелер күнүнө арналган баталуу баатыр апалар теледолборуна активдүү катышкандыгы үчүн Баткен облусунун Кадамжай районунан чыккан алыш айымдары апалар тобу сыйланат. Сыйлыгыңыз кут болсун апа. Рахмат. Мына ушул колумдагы гүлдестени сизге тартуулайын, кабыл алып коюңуз.
Бардык апаларды бүгүнкү майрамы менен чын жүрөктөн куттуктайм. Эч качан энелердин көз жашы төгүлбөсүн, кашыбызда бар болуп сыйырмат гана көрүп жүрүшсүн демекчимин. Анан сиздерге арнап эне махабаты деген ырды окуп берип коеюн. Турмуштун бир сыноосунан чалынгам. Туура кеткен багытымдан жаңылгам. Дүйнө бүтүн аңтарылып кеткендей, дымагым сууп жашап калгам, жарым жан. Мээрим төгүп аяламга сыйбаган, мен деп ал кез кара жанын кыйнаган, уйку көрбөй нечен таңда атырып, убайымдан апам канча ыйлаган. Азыр анын бирин баалай элекмин, андагыдай жалтаң мүнөз эмесмин, сүйүүсүнө курчалсам да көптөрдүн, сүйө албады апам сындуу мен эч ким. Сыйкыр беле, бар турпаты бүтүндөй, сүйүүсү да сан миң колдун күчүндөй, жашаса экен жаркын күндү кечирип, жалгыз калсам жаңылды деп түшүнбөй. Турмушта теңдеши жок асыл деген, туулган жер алыстамын азыр сенден. Жүрөктө жашайтыйык кичим экен, кабыл алырым белек болсун менден. Канти деп кабарымды баландай сүйүп мени аярымсың. Жарыгың багыт берип өмүрүмө, сагынып келсем кучак жаярымсың. Талайым башка жерге алып учту, тагдырга айтмак белем тарынычты. Туулган жер караныңдан кагылайын, ката албайм сага деген сагынычты. Канти деп кабарымды аларымсың, баландай сүйүп мени аярымсың. Жарыгың багыт берип өмүрүмө, сагынып келсем кучак жаярымсың. Айылды көздөй сезим канат керет, жет ата бабаларым эске келет. Кусалык каптаганда жан дүйнөмдү, чакырып балалыгым кел дей берет. Канти деп кабарымды аларымсың, баландай сүйүп мени аярымсың. Жарыгың багыт берип өмүрүмө, сагынып келсем кучак жаярымсың. Сагынып келсем кучак жаярымсың. Башатысың берекенин, баатырысың энекенин, айтпайм кантип кучагыңдын ааламдан да кең экенин дегендей, апалар дагы бир жолу майрамыңыздар менен куттуктап, оң тарабымда олтурган Нарын областынан келген баатыр энебиз Нурзат Садыков эжекебиз 7 баланын энеси, 2 кыз 5 баланы тарбиялап өстүрүп келген биздин эжекебизди майрам менен чын жүрөгүбүздөн куттуктайбыз. Куш келдиңиз. Канча бала болсо кулк мүнөз өз-өзүнчө дейт. Балдарды тарбиялап өстүрүп атасыз.
эрезеге жеткирүү албетте оңой эмес. Бирок сиздин энелик мындай тактика дейбизби же эреже дейбизби, жазылбаган мыйзамдар бар эми ата-бабадан келаткан бир сиңдилериңизге, бизди көрүп аткан келиндерге бир өзүңүздүн кеп кеңешиңизди айтсаңыз. Бала тарбиялоо оңойго турбайт да. Мен үйдө өзүм балдарымды ар биринин өзүнүн жашына жараша тарбия бергенге аракет кылам да. Чоңуна чоң киши менен сүйлөшкөндө кичирегине кичиректей дегенде. Ошо ар биринин өзүнүн жетөөнүн жетүүлүк кулк мүнөзү бар да, ошонусуна жараша тарбия бергенге аракет кылам. Бир энеден сураптыр дейт, кайсы балаңды жакшы көрөсүң десе, алыс сапарда жүргөнү келгенче, ооруганы айыкканча, кичинекейи чоңойгончо, анан баардыгы өмүрүмдүн акыркы күнүнө чейин деп айткан турбайбы? Ошол сыңары баардык балдарыңыз аман болсун. Сиз да ден соолукта болуңуз, алардын бактысына. Ошол агабыз менен жана мен кесиптешим айткандай, ак чачтуу, сары тиштүү кемпир-чал болуп, апалардын батасы тийип, дагы ушундай майрамдардын көбүн тосуп жүрө бериңиз. Рахмат силерге да ишин. Ардактуу баатыр эне Нурзат Садыкова улуттук телеканалдын энелер күнүнө арналган баталуу баатыр апалар теледолбооруна активдүү катышкандыгы үчүн диплом менен сыйланат. Эжеке, сиздики. Момундай гүлүбүз дагы сиздин майрамыңыздын урматына. Бар болуңуз. Эми сол тарабымда отурган Нарын областынан түптөлгөн, Нарын шаарынан келген мына Теңир Тоо айымдары апалар тобунун мүчөсү Жаанбаева Шарапат апам олтурат. Апа, майрамыңыз менен. Рахмат. Атадан бала ашпаса акыр заман болот, эне оңолмойнчу эл оңолбойт деп. Сиздин өзүңүздүн оюңуз, энелердин биздин турмуштагы орду кандай болуш керек, аксакал катары бир кеп кеңешиңизди айтсаңыз. Эне деген эң биринчи жакшынакай деңгээлде өзүн жакшы алып жүргөн эне болуш керек экен. Моорки кийинки жаштарга айтарым ушу көбүрөөк балалуу болгонго, 2ден 3дөнгө токтобой, ушу бүгүнкүдөй жакшынакай баатыр энелерибиз көбөйсүн. Өмүрлөрү узун болсун. Айтканыңыз. О, келиндер, кулаңарга күмүш сырга. Эмесе экранга карайбыз. Мына Нарындан келген Нурзат Садыкова эжекебиздин үй бүлөсү тууралуу даярдалган сюжетке көңүлүңүздөрдү бурабыз. Менин аты жөнүм Нуржан Садыкова. 80-жылдын күз айларында жарык дүйнөгө келгем. Нарын облусунун Кочкор районунда туулгам. Эми минтип өзүбүз да ата эне болуп бала тарбиялап келебиз. Өзүм медициналык окуу жайды ийгиликтүү аяктап, бирок өз кесибим менен эмес, эне жолун улап тигүүчү болуп иштеп келем. Эсоктарыңар жакшыбы? Жакшы, кандайсыңар? Чоңой атасыңарбы? Окууларыңар жакшыбы? Кандайсың сен? Жакшыбы? Могу качан келген? Чоңоюп киши болуп калган турбайбы? Булар кече келишти. Кече келишти. Төгүлүп келдиби? Арып көрүнбөйт го. Артыңызда турат. Арып көрүнбөйт. Чоңойдуңар? Жакшы окуп атасыңар? Окууларың жакшы. Ошону менен катар эле дыйкан чарбасын түптөп, жолдошум экөөбүз балдар менен бирге иштетебиз. Эмгек эрезеге жеткирет дейт. Балдарды да жаштайынан эмгекке үйрөнгөнү жакшы деп эсептейм. Баатыр энемин. Кудайга шүгүр, бактылуу уул кыздын мээримдүү энесимин. Турмуш өз ыргагы менен өтүп жатат. Шарапат апабыздын 10 баласы бар. Мына биздин каарманыбыз Нурзат эжекебиздин 7 баласы бар. Кудай ошого жеткирсин. Кутман элдин өмүрү узун болсун, куттуу жерге тынчтык орносун, умай эненин батасы колдоп, урпактарыбыз ыймандуу болсун. Өмүрүң узун болуп айланып кетейин. Жаш болсоң да ушу баатыр эне деген атакка жетип, жакшынакай деңгээлде болуп турасың. Кудай ушу балабакырага тууган эл журтуңдун ичинде аман эсен жүрө кой. Ушул бүгүнкү майрамыбыз кут болуп, баардыгыбызга ден соолук берсин. Ушу жерге уюштуруп аткан Моуреки телеканалга 1000 мертебе ырасчылык айтып, өмүрүңөр узун болуп, ишиңерде ийгилик болсун. Амин. Рахмат апа, батаңыз тийсин. Энеден чыккан балбансыз, эркеле эже армансыз.
эл сүйгөн баатыр энени эмгек менен алгансыз. Эми өзүрүн көрүңүз. Уулдан урмат, кыздан кызмат көрүп бар болуңуз эжеке. Маанилүү, мазмунсуз да болсо жосун, мээримдүү айтат турмуш жол жобосун. Кыялым билбей кийин кыйналармын, кыздарым мага анча окшобосун деп өзүмдүн кыялымды көрүп туруп апамды аяп жазган ырым бар эле. Анын сыңарындай ушул апаларыбыз түмөн түйшүктү көтөрүп, кызды төрөп, кыялын кошо көтөрүп, уулду төрөп, уяттуу болууга тарбиялап, мекенибиздин өсүшүнө, өнүгүшүнө өзлөрүнүн зор салымын кошуп келатышат. Урматтуу апалар, майрамыңыздар менен сиздер бар. Жашоо көңүлдүү, жашоо кызыктуу. Апам бийик, арыбак. Балам десе маанайына кошуп шаң. Бакыт каалап жүргөн үчүн тосуп таң. Аралыктан сезип анын колдоосун. Апа дейбиз, чочуп кетсек кокустан. Болгон менен тууган урук жөлөктөр, бул орунду алмаштырбайт бөлөктөр. Ар убакта болушаарын билгенден, апам айтам дешет чыгар бөбөктөр. Турмушумда апам мага кеңешчи, апам жазган ырларыма серепчи,
Баа жетпеген акыл кенчи туюлат, бабалардын мурасындай эң эски. Көзгө толбос ийгиликке жадырап, кубанып да сыймыктанат аруак. Тынымы жок жесем дагы аз көрүп, такыр тамак ичпейсиң деп таарынат. Мээрими мол, пейили бар эңгенен, мезгил жоктур тоскоолдукту жеңбеген, бийиктиги зор максатка багыттап, бар кезимде жашай тапам мен менен. Терүүлүктүн, энеликтин ару көчүн улап, бала тарбиялап, учурда дагы түмөн түйшүгү түгөнбөгөн баталуу Баатыр эне оң жагымда отурат. Тааныштырып өтөйүн. Ордолу Ош облусунун Кара Суу районунан келген Айжамал Матраимова апа. Кош келиптирсиз. Сизди көрүп отурганыма абдан кубанычтамын. Мынакей 7 кыз, 1 уулду тарбиялап, чоңойтуп, татыктуу тарбия берип, бүгүнкү күндө аларды эрезеге жеткирип отурасыз. Албетте, буларды чоңойтуу дагы түмөн түйшүктүү иштер менен коштолду. 7 кызды, 1 уулду чоңойттук. 6 кыз бердим, 12 неберелүү болдум. Кыздарды бергиче эң түмөн түйшүктөр болду. Түйшүгүнө сабыр кылып чыдадык. Айжамал апа, азыр сөзүңүз оозуңузда тура турсун. Ага чейин биз ушул сиздин үй бүлөңүз боюнча даярдалган чакан сюжетке назарыбызды буралы, андан кийин маегибизди улантабыз.
Biz Ayjamал экөөбүз үйлөгөндөн бери 7 кыз 1 уул таптык. Ушу балдарыма дыйканчылык менен күн көрөбүз. Гектарлап пакта эгебиз. Ушуларга жата турмак жардам берет күздө. Ушу Айжамалга рахмат. Айжамал апа, канча жашыңызда эне болдуңуз? Дал ушул алгачкы ирет эне болгонуңузду эстеп айтып берсеңиз. 21 жашта эне болдум. Алгачкы жолу 93-жылы 9-май күнү кызды болдум. Биз өзүбүз дагы көп үй бүлө болгонбуз. Канча бир тууган болдуңуз? 11 тууганбыз. О, жакшы. Сиз канчанчысы? Мен 11 тууганын 7-симин, кыздардан 5-си. Апам азыр 84 жашта. Кудай өмүрүнө берек берсин. Рахмат. Менин сол жагымда отурган Осмоналиева Турдуккан апа. Мынакей Айжамал апанын сөзүн уктуңуз, пикирин уктуңуз. Эми өзүңүз кандай кеп кеңештерди айтат элеңиз? Мен биринчиден бүгүнкү апаларды, энелерди, шайыр апаларды майрам менен куттуктап кетем. Баарыңыздар майрамыңыздар кут болсун. Экинчиден ушул мен алтындай болгон сиңдим Айжамалды бүгүнкү ушул эмеси менен майрам менен куттуктап, ардактап турса кең мекен, айчүрөк болуш эмне экен, кадырлап турса кең мекен, курманжан болуш эмне экен демекчи. Ушундай кадырлап, ардактап чакырып турган ушул көрсөтүүгө терең ыраазычылык билдирип кетмекчимин. Турдуккан апа, эми батаңызды берип өтүңүз. Ар бир үйдө бешик ыры, алдей ыры жаңырып турсун. Кыргыз элим дайым өсүп өнүгүп, өнүккөн мамлекеттердин катарында кошулуп, түндүгү бийик, түркүгү бекем болсун. Ушул айткан баталарыбызды, жакшылыктардын баары төргө карай беттесин. Беттеген жакшылыктар өмүр бою кетпесин. Амин. Амин. Айтканыңыз келсин апа, айтканыңыз келсин. Мынакей ушундай колумдагы дипломдорду өз ээлерине тапшырып коюуга уруксат этиңиздер. Улуттук каналдын энелер күнүнө арналган Баталуу Баатыр апалар теледолбоорунун активдүү катышкандыгы үчүн Айжамал Матраимова апаны сыйлайбыз. Мынакей дипломуңузду алып коюңуз. Дипломуңуз кут болсун. Ардактуу төрдөн орун алышына биз дагы тилектешпиз. Наамыңыз дагы бир жолу кут болсун. Ошондой эле кийинки дипломду дагы тапшырып коюуга уруксат этиңиздер. Элет маданиятынын өнүгүшүндө өзгөчө орду бар. Кыргыздын каада салтын жайылтып, үрп адатын, нарттуулукту жаштарга үйрөтүүгө кыргыз элинин баалуулуктарын даңгазалоого кошкон салымы жана улуттук телеканалдын энелер күнүнө арналган Баталуу Баатыр апалар теледолбоорунун активдүү катышкандыгы үчүн Ош облусунун Кара Суу районунан чыккан эне тилек апалар тобу сыйланат. Сыйлығыңыз кут болсун. Бул колумдагы гүл сизге арналат. Байрамыңыз кут болсун. Алыскы Кара Суу районунан келген эне тилеги апалар тобу Айжамал апаны куттуктап, татынакай ыр белегин тартуулашат. Жаман тілді азайтып, кері жолотпой көңілдерді тазартып, жақсы сөзді сенен оғып мен сөйлеп, жашайлы үшін жан дүниені жашартып,
Ардактуу аалам көркү болгон бажырайган апалар, бүгүнкү майрамыңыздар кут болсун. Ар убак уул кыздардын маңдайында төрдө сый көрүп эле жүрө бериңиздер, биздин маңдайыбызда узак жашаңыздар. Эмесе бардык апалар үчүн мен өзүмдүн апама арнаган бир ырым бар эле, ошону белек катары сунайын анда. Апама. Ойлорду күлүктешет, балбан дешет. Ой, ыр деп уйкусуз түн таңдарды өтөт. Ааламды кессем сансыз ойлор менен, апам ойлойт мени андан да көп. Жашоонун тайгак жолу жалаң арман, жаныма илдет күчөп магалардан. Айбыгып көңүл сыздап үшүп турсам, апам менде үшүйт санаалардан. Алсырап чарчап келсем жүрүштөрдөн, апамай кагылайын үмүт берген. Мен арсыз тосуп жүрсөм бакытымды, мени ал тосуп жүрөт күйүттөрдөн. Санаасын тоодой үйүп санаам үчүн, сабырдан чыңап алып кара күчүн. Жалынга күйүп жатсам жан чыркырап, жалтанбай апам гана барары чын. Жашырса жакшылыгым жасалмалар, жар салбай коймок беле катамдалар. Билбеймин, мен бүлүнсөм таштайт кимдер, бир гана ишеничим апамда бар. Билгеним бекем сүйүү апамда бар. Бар болуңуздар. Төгүлүп бейиш жыты жоолугуңдан, төрөлгөм издеп сени коюнуңдан. Жыргалы жетпейт экен бул дүйнөнүн, жыттайын кел чапыке моюнуңдан деп Жеңишбек Жумакадыр агабыз жазгандай, бүгүн апалардын өзгөчө майрамы. 3-4 балалуу эжекелер айткандан уялып атат, моментип 6, 7, 8, 9, 10 балалуу апаларым отуруп ак батасын берип атат. Биздин теле көрүп аткан келиндерге, кыздарга да жугуштуу болсун деп, оң тарабымда отурган элдин сыймыктуу кызы, эл агартуунун отличниги мугалим эжекем, 2 жолку айылдык кеңештин депутаты, жогорку кеңеште мына Курманжан датка төш белгисин алган, 8 баланын энеси, 5 кыз 3 уулду тарбиялап аткан Жылдыз Тойтүйүп эжекебиз, каарманыбыз. Куш келдиңиз, саламатсыз, майрамыңыз менен. Рахмат. Саламатсызбы? Арбаңыздар, урматтуу ак элечек апалар. Бар болуңуз. Жалпы майрамыңыздар куттуу болсун. Кут болсун. Эми мына караңыз, үйдө бала тарбиялап эле олтурбастан коомдук иштерге да активдүү катышып, элдин жүгүн көтөрүп, эл таянга жер таянбайт дегендей жүргөнгө кандай сапаттар болуш керек? Элдин активдүү кызы болуш үчүн мына Курманжан датка энебиз сыяктуу эл жүгүн көтөргөн кыз катары айтып берсеңиз. Абдан жакшы суроо болду. Мен ушу 6-7 чакырылыштын депутаты катары эл ичинде кызмат кылып келе жатам. Мени ушул эмне себеп болду? Ошо эл ичин аралап жүрүп, ар кандай айырылуу катмарлар, элдин ичинде көп түмөн түйшүктүү маселелер абдан көп экен да. Анан карап отуруп менде ушундай ой пайда болду. Эмне үчүн мен ошо элет жеринде жашасам дагы ушу элдин көйгөйүн көтөрүп чыгып, кандайдыр бир проблемасын чечүүгө эмне үчүн мен жардам берсем болбойт деген ой пайда болду дагы. Ушу жүрөгүмдүн түпкүрүндөгү чоң маселе болду да. Анан ушул 6-чакырылыштын депутаты болуп, ушу эл арасында абдан жакшы маселелерди көтөрүп чыктык. Жогорку кеңешке чейин алып чыктык. Жогорку кеңешке 2 жолу келип кеттим, ошо маселелерди көтөрүп. Бирок абдан жакшы оң жагына чечилди. Ошол эле учурда мектеп маселесинде дагы билим берүү тарабына дагы ушундай өзүмдүн баягы көйгөйлөрдү көтөрүп чыктым. Элдин көйгөйүн көтөрүп чыктык. Азыркы учурда абдан жакшы ишке ашып, эл кызматында жүрөбүз. Ушу эл үчүн кызмат кылуу мен үчүн абдан сыймык. Бар болуңуз. Эми каарманыбыз Жылдыз эжекебиз тууралуу атайын биздин тасмабыз бар. Дал ошого көңүлүңүздөрдү буралы. Жумуштан келдим буйруса. Мектептеги жумушум бүттү. Saat 5'ten öttü. Bugün biraz yarım saat erteledi.
келип эле ушу балдарымдын курсагын тойгузушуна аракетин кылам. Анткени колго жараган кыздар баары студент болуп, шаарга окуп кетишкен. Ошондуктан келгенде эле балдарымдын эң биринчи курсагын тойгузушуна аракетин кылам. Аке, токочум да бышып калды. Кудай кааласа, жакшы ниет, жакшы тилек менен бүгүн сүмөлөктө кылатам. Ошол кыргыз элинде тынччылык болсун, молчулук болсун, окчулук болсун, мейли, тынччылык, жакшылык болсун, Кудайым жолуна баштады. Тилеген тилегибизди берсин, амин. Бул биздин юбилейдин жигиттеринин эң улусу, андан кийинкиси Расул, экинчи жигитибиз. Мынакей, анын үйкөсү Рамил. Өзүм апам, Кысынай апам, Батыр эне, андан кийинки Жипар Айш апам, бул киши дагы Батыр эне, андан кийинки Акылай эжем, ушу дайыма Кыргызстанды күндүрөтүп муз капалар, каяка чейин гана барып келген жок. Жалпы аман бололу ушу тилегибизге жетели. Айтканыңыз келсе. Жумуштан келип, балдардын курсагын тойгузуп коюп, аларды жайына коюп койгондон кийин ушу кечки баягы элдик киши болгондон кийин айылдык кеңештин депутаты катары көп кайрылуулар түшөт. Айрыкча мына бул айырылуу катмарлардан ар кандай маселелер менен кайрылышат. Ошондуктан ошолорго дагы эме катка жооп жазууга туура келет да. Ата эненин уул кызы болуу урмат, бирок элдин уул кызы болуу бул кымбат дейт. Ден соолукта элдин жүгүн көтөрүп жүрө беришиңизди тилек кылабыз да. Сизге атайын бата берейин деп келген мына Жалал Абад областына караштуу Токтогул районунун атайын ушул апалары, Нуска апалар тобунун жетекчиси сол тарабымда отурган Клара апам мындай сыймыктануу менен айталы, эле картуучу апабыз дагы маданияттын мыкты кызматкери, үч терек айылынын ардактуу ата уулу Клара Чаргынова апама bir кол чабалып. Клара апа, келиңиз эми. Кызыңызга болгон тилегиңиз, батаңыз болсун. Рахмат. Урматтуу апалар, баардыгыңыздарды ушул энелер күнү майрамыңыздар менен куттуктайм. Мына биз алып келген жылдыз бул түмөн түйшүктү көтөрүп, бир эле учурда мугалим болуш бул өтө татаал нерсе. Мугалим бул адамды калыптандырат. Ошол оор түйшүктү көтөрүп, анан ага кошуп 8 баланы тарбиялап, ошол эле болбостон элдин жүгүн аркалап, 2 жолку чакырылышта айылдык кеңештин депутаты болуп дагы өзүнүн убактысын бөлүп, ушундай жакшы иштерди аткарып атат. Жылдыз ошонун бардыгына жетишет. Себеби ал мектепте да ошончолук жакшы окуган, жогорку окуу жайында дагы ошончолук окуган. Мен ойлойм, эмгек бардык жакшы нерселерге жеткирет. Бул билим алуу бул аябай дегенде эмгек. Окутуп тарбиялоо бул эмгек. Демек өзүнүн эмгегин эл үчүн жеткирип, балдары менен кошо элди да кошо тарбиялап атат деп айталам. Себеби өзүнүн жүрүш турушу менен үй бүлөдөгү жүрүш турушу, үй бүлөдөгү өзүнүн жашоо ынтымактары, мына ушулардын бардыгы башкаларга үлгү. Ошон үчүн биз ушул жылдызды ушу баталуу баатыр энелер долбооруна атайын алып келдик. Жылдызга эми сен мен эми атайын алып келгенде сага мен өзүмдүн жакшы батамды бере кетейин биротолу. Айтыңыз апа, айтыңыз. Мына Жылдыздын жолдошу Эсен дайыма буга жардам берет. Ушу Эсен экөөң ар дайым аман эсен болгула. Ушул канча уул кыздарыңар болсо, Кудай таалам ошолорго чың ден соолук, узун өмүр, бакыт таалай берсин. Улага аттатып, келин алгыла, кереге толтуруп кыз бергиле, керилтип келин жумшагыла, күйөө баланын урмат сыйын көргүлө, ар дайым бар болгула, аман эсен болуп,
эли журтуңар менен өзүңөргө Кудай чың ден соолук узун өмүр берип, бар болуп, бай болуп, бакубат жашап, ошо кыргыз элине керектүү уул кыздарды жакшынакай кылып тарбиялай бергиле. Ар дайым бар бол кызым. Ай, рахмат, амин. Рахмат, тілегіңіз қабыл болсын. Балаңдын түз жолда баратканын билгин келсе өзүңдүн изиңди кара дейт. Мына ушундай апалар бар. Кудай буюрса кийинки муундун жаштардын да келечеги бар деп биз билебиз. Колубузда турган дипломдорду ысыгында тапшыра коелу. Үйдүн уюткусу ардактуу баатирине Жылдыз Тойтиева улуттук каналдын энелер күнүнө арналган Баталуу Баатыр апалар теледолбооруна активдүү катышкандыгы үчүн диплом менен сыйланат. Эжекем, бар болуңуз. Бул гүл дагы сиздики. Гүлдөй жайнап жүрө бериңиз. Апам да куру келбептир. Мен де куру келген жокмун. Болсун. Байрамың куттуу болсун, ден соолук болсун. Апамды да кубанталы. Улуттук телеканалдын энелер күнүнө арналган Баталуу Баатыр апалар теледолбооруна активдүү катышкандыгы үчүн Жалал Абад областын Токтогул районунан чыккан Нуска апалар тобу диплом менен сыйланат. Апа, бул сиздерге. На. Айга карай, күнгө карай барышкан, жылдыздарга кызыл желек тагышкан космонавттар эң алгачкы билимди жөп жөнөкөй мугалимден алышкан дейт. Сиздер өзүңүздөрдүн эле балаңыздар эмес, ошол айылдагы балдардын бардыгын апаларысыздар. Баталуу Баатыр апалар теледолбоорунун атынан жалпы бизди көрүп аткан телекөрөрмандарга, алардын катарында албетте асыл апаларыбыздын урматына атайын Токтогул районунан келген Нуска апалар тобунун концерттик номери Гүлдесте болсун. Алақан жайы
жаңылык аракетте жашоо тынбай агылып, азыраактан бийиктиктер багынып, жатса деле үмүттөнүп апакем, сурай берет дайым эмне жаңылык. Билем оюн, билем сөздүн төркүнүн, башаты да собол жүрөк өртүнүн. Бир күйөөнүн тилин уксам оң болмок, бир акындын ырын укпай көркүмүң. Бирок азыр дале жалгыз бел ашам, көптөн тилеп күтүшсө да эн атам. Качандыр бир колгогончу бакытты белек кылып кубанта албай келатам. Кандай татаал турмуштагы шарт эле, шаштырбасаң апа кызың жаш эле. Жаңылыкты жасап коюш оп оңой, жаңылбай жашап кетиш маселе. Азыр мынакей менин эки апамдын жанында мен дагы дал ушундай бакытка бөлөнүп, мээримге чулганып бактылуу болуп отурган учурум. Менин оң жагымдагы апа алыскы баяндуу, аяндуу Талас жергесинен келген баатыр эне Айнура Кыдыралиева. Кош келиптерсиз. Майрамыңыз менен куттуктайм. Рахмат, саламатсыздарбы апалар? Майрамыңыздар менен. Мынакей 5 бала, 2 кызды тарбиялап эрезеге жеткирип отурасыз. Сыныңыздан кетпей, жапжайыш бойдон экенсиз дагы эле, көргөн көздү суктандырып бар болуңуз. Алгач мына ушул сиздин үй бүлөңүз тууралуу тартылган сюжетке назарыбызды буралы, андан кийин маегибизди улантабыз. Мен Кыдыралиева Айнура. 77-жылы Талас облусунун Талас шаарында туулгам. 46 жаштамын. Талас мамлекеттик техникумунда финансылык экономикалык бөлүмүн аяктагам. Учурда балдарым менен үйдөмүн. Балдардын кичүүсү 6-да. Улуу кызым 22 жашта турмушка чыккан. Небере күтүп калган кезим. Экинчи балам учурда Москвада. Ал эми менин балдарымдын ичинде эгиз балдарым да бар. Арген менен Арсен. Кудайга шүгүр, бактылуу баатыр энемин. Айнура апа, бүгүнкү учурдагы ушул жаш апаларга кеп кеңеш катары дагы айтып өтсөңүз, бүгүнкү күндө ушул апалардын бала тарбиялоодогу ролу кандай болсо дейсиз? Ушу балдарга көбүрөөк көңүл буруш керек. Көбүрөөк ушу тарбиялаганга аракет кылыш керек. Көбүнчө ошо адам экен менен жана ыймандуулукка тарбиялаш керек ошо. Анан үй бүлөдө биз айтып калабыз го. Баягы улам кийинкисине көңүл буруп отуруп, улууларына көңүл буруу азыраак болуп калат деп. Бул нерсе сиздердин үй бүлөңүздөрдө дагы болобу? Кандай десем, эми аганы көрүп ине өсөтсүң, эжени көрүп сиңди өсөт дегендей де. Бирок балдарды, эркек балдар тарбиялаш өтө оор экен да, кыздарга карагандачы. Анан эркек балдарга көбүрөөк көңүл бурам да. Эркек балдарыңызга көңүл бурганда 5 мырзаны 2 кызга караганда өзгөчө маани бердиңиз. Ооба, өзгөчө маани берем. Анткени улуу кызым турмушта, ал өзү менен өзү. Анан 9-класстагы кызым, мен ал кызым менин жанымда жүрөт. Анан ага деле эме кылам. Анан көбүрөөк ушу эркек балдарга көбүрөөк көңүл буруш керек экен да. Өзүңүз эмне иш менен алектенесиз? Мен азыр ушу балдарым менен ушу мал чарбачылык, анан дыйканчылык менен эле алектенебиз. Сизге балдарыңыз жардамдашат? Балдарым ушу күч кубат берет да, ушу балдар менен. Жакшы. Жеңилиңизди жерден, ооруңузду колдон алган балдарыңыз бар болушсун бактыңызга. Мына ушул сизге ак батасын берем деп, алыскы Ош облусунун Кара Суу районунан келген Батакөй энелерибиз Кадырова Жамиля апам дагы жанымда отурат. Апам мынакей Айнура апанын сөзүн уктуңуз, кандай кеп кеңештериңизди берет элеңиз?
ар бир аялга насип кылсын апа болуу бактысы деген ыр бар. Демек бардык аял затына апа болуу бактысы туш болсун. Ошондой эле мен ушул кызга бир өзүмдүн ак батамды берип коеюн деп атам. Себеби мен 45 жыл мектепте иштеп, мына шу Асылзада айымдар тобу менен келдим. Бизде 30 айылында түзүлгөн. Биздин состав арабызда дагы Батыр энебиз бар, Үсөнө Калскан деген эжебиз 10 баланы тарбиялап өстүрүп, 20-30 небере чеберелер бар. Бизде кур келбестен ушул өзүбүздүн бир жакшынакай кыргыз менен келдик. Мен батамды берип коеюн ушул кызга. Өнүбөс, ден соолугуң чыңы болсун, кошконуң менен кошо кары, уулдарың урматын көр, кыздарың кызматын көр, бактылуу карлыктын доорун сүр, кайнене бол, уул күйөө балалуу бол, небере чеберелүү бол, ден соолугуң болсо, ушу 7 баланы төрөпсүн, дагы 10го жеткир саткан кетейин. Кыргыз элим өнүп өссүн. Ушундай берүүлөрдү уюштурган ушу КТРК телеканалына да чоң ыраазычылыкты билдиребиз. Дайыма ушундай апаларыбыз аман болсун. Амин. Омин. Айтканыңыз келсин апа. Бата берип, ар дайым уулдарыңыздын төрүндө балпайган байбиче болуп бар болуңуз. Убакытты көпкө узатпай эле, мынакей менин колумда турган дипломдорду дагы дароо тапшырайын. Улуттук каналдын энелер күнүнө арналган Баталуу Баатыр апалар теледолбооруна активдүү катышкандыгы үчүн сыйланат. Сыйлыгыңыз кут болсун, дипломуңуз кут болсун. Бул гүлдестени дагы сизге ыйгарабыз. Байрамыңыз менен дагы бир жолу. Кийинки диплом элет маданиятынын өнүгүшүндө өзгөчө орду бар. Кыргыздын каада салтын жайылтып, үрп адатын, нарттуулукту жаштарга үйрөтүүгө кыргыз элинин баалуулуктарын даңгазалоого кошкон салымы жана улуттук телеканалдын энелер күнүнө арналган Баталуу Баатыр апалар теледолбооруна активдүү катышкандыгы үчүн Ош облусунун Кара Суу районунан чыккан Асылзада апалар тобу сыйланат. Сыйлыгыңыз кут болсун апа. Мына ушул Асылзада апалар тобу дагы жакшынакай ыр дестесин белек катары сиздерге даярдап келишкен. Анда бардыңыздарды байрамыңыздар менен куттуктап, ыр десте катары тартып алышат. Жалпы апаларды куттуктап, мен да өзүмдүн апама арнаган анча-мынча чийими деген ырым бар эле, учурдан пайдаланып окуп берейин. Бейишим апам белдерди ашып эселеп, алдыйыр менен ааламды көздөй жетелеп, балалык менден алыстап кеткен бирок, апаке сенден мээримдин жыты кетелек. Ааламга тете, апакем менин асманым, кубантып сени тамтуңдап алгач басканым, чынарым апам чырпыгың эгер мен болсом, көктүрөп турган чокусу сенсиң асканын.
каймагың менен ысыгын бердиң наныңдын. Берекем апам бекемин айтчы жаныңдын. Сыз жерге жатып балаңды улам кымтылап, бактысын бер деп Кудайга эчен жалындың. Өзүңсүң апам, байлыгымдагы бейишим, аз болсо экен жашоодо капа кейишиң. Небере менен чөбөрө толуп корооңо, сен тиккен чырпык бергени турат жемишин. Өзүңсүң апам, үйүңдүн түркүк жөлөгө, амандык болсун маанилүү эмес бөлөгө. Атакем экөөң 110го чыккан күнүңдү, ардактап ол кыз баарыбыз чогуу көрөлү. Таластан ата артып келген биздин сыймыктуу Баатыр энебиз, 6 кыз 1 уулду тарбиялаган Айзада Кыдыралиева эжекебиз. Студиябызга куш келдиңиз. Мынакей 7 баланын энеси катары айтсаңыз, бизде улуу урмат кичүүдөн ызаат дейт. Айрыкча улуу муун айтып калат. Биз мындай аталарыбызга, апаларыбызга өзгөчө бир сый урмат кылчу элек. Алардын көзүнчө балдарды эркелетчү эмес элек. Сөзсүз балдардын аттарын ушул чоң ата чоң апалар койчу эле деп. Балдардын аттарына токтолсок, кимдер койгон? Ана мына 6 кыз 1 уул экен, арасында токтосун же токтокан же бурулсун дегендер барбы? Айтып бериңиз. Мен 7 балам бар. 3 кызымды чоң атабыз койгон, 80 жаштагы. Болсун. Анан кийинки баламды өзүбүз койдук. Улуу кызым Улуттук университетинде быйыл бүтүрүүчү, 4-чү курста. Экинчи кызым болсо фармацевт жагында, медик. Үчүнчүм 10-чу класста окуйт, балам 6-чы класста. Кийинким 4-чү класс, 2 кызым кичинекей. Бирөө 5-те, экинчиси 2-де. Айта кетчү нерсе, Айзат эжекебиз өзү медик, меддайым. Байкебиз болсо экология тарабында иштейт экен. Ушул балдардын кесип тандоосуна өздөрүн эркине койдуңуздарбы же сиздер багыт бердиңиздерби? Жок, өздөрүнүн эрки болду. Өздөрү тандады. Каалаган, Жакшы экен. Келечектерин берсин, өмүрлөрүн берсин. Эми сөзүбүз куруу болбош үчүн каарманыбыз тууралуу атайын даярдалган сюжетке көңүлүңүздөрдү бурабыз. Мен Кыдыралиева Айзада. Талас облусунун Талас шаарында жарык дүйнөгө келгем. Апам кол өнөрчүлүктүн өзгөчө түрлөрүн жасаган уус чебери болгон. Өзүм 11 туугандын 6-чысы болом. Баарыбызга татыктуу тарбиясын аяшкан жок. Ошентип билим беришти. Эми минтип өзүбүз ата-эне болуп бала тарбиялап келебиз. Өзүм медициналык окуу жайын ийгиликтүү аяктагам. Өз айлыбызда медайым болуп, 5 жылда эмгектенип, учурда бала чакам менен үйдөмүн. Жолдошум кесиби боюнча биолог. Жаз-күз дыйканчылык менен алектенет. Кышкысын жолдошум экөөбүз тебетей тумактарды тигебиз. Буйрутма алып эски фасондогу тумактардын түрлөрүн жаңылап тигип иштейбиз. Кыздардын кол өнөрчүлүктөрү аябай жакшы. Чоң кызым мындай гүлдөрдү жасаган. Экинчи кызым Айжамал кызым мындай конверттерди жасаган. Туулган күндөргө ортосуна ачып жана белек чарат. Мына сыяктууларды жасайт. Анан үчүнчү кызым болсо баклажкадан мындай эмелерди жасайт. Бул майонездин идишин посток койгон, гүл салып. Тиякта ошо кыздар балдарынын баардык диплом, грамоталары, окууга жетишкендиктери. Кудайга шүгүр, бактылуу уул кыздардын мээримдүү ата-энесибиз. Турмуш өз ыргагы менен өтүп бара жатат. 6 кыз, 1 уулубуз бар. Баатыр энемин. Улуу кызым 21 жашта, кичүүсү 2-де. Апабызга атайын батасын берем деп келген. Мына Шаттык апалар тобунун жетекчиси, атайын Кочкор районунан келген. Токтойбү Абдрахманова апам олтурат. Шаттык апалар тобу түптөлгөндө 1978-жылдан баштап ушул топту башташкан. Андан бери мына канча убакыт өткөнүнө карабастан, ушул топтун бекем турганына мен таң калып атам. Апамдын урматына, топтун урматына бир кол чапсак арзый турган нерсе экен. Апа, микрофонду алыңыз. Бата берердин алдында ушул 78-жылга кайтып баралы да. Кайтып баралы.
1978 жылы Кочкор районунда ыр би ансамбли, шаттык ыр би ансамбли уюшкан. Мына ошондо биз катышып, анда жаш болчубуз биз дагы 18 жашта, 20 жашка чейин Югославия, чет өлкөлөргө барып ырдап бийлеп келгенбиз. Анын ортодо биз дагы турмушка чыктык, бала бакыралуу болдук. Балдарыбызды тарбиялап бүткөндө Шайыр апа долбоору чыкты. Мына ушу Шайыр апа долбооруна кайра ошол эле группа эми толук эмес, бирок кайра кайрылып келип ушул Шаттык Шайыр апалар тобун түзүп, 16-жылдан бери чогуу келатабыз. Ошол кыздар кайра бириктиңиздер, Ооба, ошол кыздар. Болсун. Апабызды да мактап, сыймыктануу менен айтып койсок болот. Медицина кызматкери, мына 40 жыл ушул медицина тармагында эмгек кылган апабыз. Айылдык кеңеште 4 жолу дедиңиз, Ооба, 4 жолу. 4 жолу депутат. Азыр дагы мынакей эл өкүлү, кыла турган жумуштарым али алдыда, Кудай өмүр берсе деп белди бекен болуп турган апабыз, мына каарманыбыз Айзада сиңдиңизге, кызыңызга бир тилегиңизди, батаңызды бериңиз. Ооба, эми Айзада айланай. Сен дагы медик экенсиң. Мына мен да 40 жыл райондук ооруканада 40 жыл эмгектенгем. Азыркы убакытта мен пенсиядамын. Бирок пенсиядамын деп жатып алган жокмун. Жанагындай депутатмын. Элдин көйгөйлүү маселелерине баш уруп аябай чуркап чечип бергенге аракет жасайм. Андан тышкары мына мен өзүмдүн деле 5 балам бар. Өзүм 11 бир тууганмын. Болсун. Биринчиден ден соолук болсун, дүйнөдө тынччылык болсун, ар дайым жакшылык болсун, бала бакыраларыбыздын өмүрлөрү узун болсун, Кыргызстаныбыз алдыга жылсын, алдыңкы өлкөлөрдөн бололу. Эмнени айтып кетмекмин? Ушу менен эле чектелип калбай, дагы балдарды дагы жакшылап тарбиялап, жакшылап окутуп, өбөрө, чөбөрө, небереге чейин тарбиялай кой балакетиң алайын. Өмүрүңөр узун болсун, бакталайлуу болгула, балдарыңар ыймандуу, ырыскы эшиктүү болсун, аман болгула. Дүйнөдө тынччылык болсун. Амин. Ай, рахмат. Оозуңузга май апа, бар болуңуз. Ата көргөн окчонот, эне көргөн том бычат, таалим көргөн көч баштайт деп мына ушуну айтат. Эжекебиздин үй бүлөсүнө дагы бакубатчылыкты каалайбыз. Мына бардыгы бар экен. Эми Токтобой апамдын батасы тийип, айылдык кеңешке депутат болуңуз. Сиз дагы буюрса. Баталуу Баатыр апалар теле долбооруна актив катышкандыгы үчүн диплом менен сыйлансын. Бул сиздики. Майрамыңыз менен бул гүл да сиздики. Бар болуңуз. Улуттук телеканалдын энелер күнүнө арналган Баталуу Баатыр апалар теле долбооруна активдүү катышкандыгы үчүн Нарын облусунун Кочкор районунан чыккан Шаттык апалар тобу диплом менен сыйлансын. Апа, бул сиздики. Эмесе сөзүбүз кор болбош үчүн Неберем аттуу чыгарманы дал ушул Шаттык апалар тобунун аткарысында угалы.
7 жылдыз биригип күндөй нурун төгө албайт. 70 эжең болсо да бир энеңдей боло албайт. 70 жеңең болсо да эне орду тола албайт дейт. Апалар дагы бир жолу сиздерди майрамыңыздар менен куттуктап, бар болуңуздарды тилейбиз. Ар бир үйдө бала күлкүсү жаңырган жаркын жашоо болсун. Ар бир бала ата энеси менен чоңойсун, бирге өссүн деген тилекти айтуу менен бүгүнкү көрсөтүүбүздү жыйынтыктайбыз. Кайрадан көгүлтүр экран аркылуу амандашканча сак саламатта туруңуздар. Аман болуңуздар.